Карабак айыл аймагына караштуу Алтаадыр жаңы конушунда 25 гектар жер аянттагы муниципалдык бак түзүлүүдө. Бул долбоор президенттин Жашыл Мурас улуттук программасынын алкагында ишке ашып, облустуу өнүктүрүү фонду, жергиликтүү бийлик жана дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан каржыланууда. Долбоордун жалпы наркы 20 миллион сом деп бааланып, анын 5 миллион сому жумшалды. Жалпысынан быйылкы эсебинен 5 миң көчөт эктик. Былтыр 4,5 миң эккенбиз, жалпы 10 миңдей болуп калды. Тамчылатып сугарылат. Бул муниципалдык бак, айыл өкмөттүн балансында болот. Мундагы элге эч кандай берилбейт. Мунун кирешеси менен ушул айылдын инфратүзүмүн жакшыртабыз. Айылга жол салынат башка. Жол салынат, суу алып келебиз, соц объекттер салабыз, буюрса ушул айылга кызмат кылат. Алтаадыр жаңы конушунун тургундары учурда таза суу, мектеп, бала бакча сыяктуу негизги социалдык мекемелерге муктаж. 25 гектардагы бактан түшкөн киреше келечекте айылдын инфратүзүмүн жакшыртууга жумшалып, жергиликтүү элдин жумуш менен камсыз болушуна да шарт түзүлмөкчү. Бул жерде көчөт деп атабыз. Өрүк, алма, алча, ошол көчөттөр деп атабыз. Ушул жерде ушул жаңа айыл Алтаадырдын пайдасына, ушул элдин пайдасына. Бул жерде жер алганбыз, ошол мамлекет бөлүп берген. Бул жерде көбүнчөсү баягы жаш үй-бүлөлөр да. Ошол келечекте ушул мектеп, больница ушул эмелер түшсө жакшы болот. Бактан киреше алып, тез арада элге пайда берүү максатында 2 гектар жерге кулпунай көчөттөрү отургузулган. Былтыр күзүндө эгилген бул өсүмдүк жакынкы айларда түшүм берүүгө даяр. Бул да тургундардын пайдасына түзүлгөн мүмкүнчүлүк. Келечекте бул бак логистикалык борбор менен кеңселерди камтыйт деп мерчемделген. Кулпунайды күздө эксперимент катары эккенбиз. Буюрса жакшы чыкты, мына уже гүлдөп калды алды. 2 гектар кулпунай эккенбиз. Буюрса мундагы аянтыны көбөйтөбүз, элге дагы жайылтабыз деген максатта эгип атабыз өзү. Анан мундагы кирешесини буюрса ушул жердин инфратүзүмүнө жумшалат. Бактан тышкары 50 сотик атайын логистикага место калтырылган, жер калтырылган. Ошон бул бак жетилгиче биз логистиканы да куруп даярдашыбыз керек да. Белгилеп өтсөк, Алтаадыр айылы Баткен районундагы жаңы түптөлүп жаткан конуш. Райондун борборунан 10 чакырымдай алыстыкта турат. Айылда 100гө жетпеген үй бар. Эгерде социалдык объектилер курулуп, шарты жакшырса, элдин саны өсөт. Андыктан муниципалдык бактын эртеңи айылдын келечеги. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.